17-жылы агамдын үстүнөн иш козголуп атышат. То есть 14-жылы кыз каза болуп аткан болсо, 3 жылдан кийин агамдын үстүнө иш козголуп атышат. Өлтүрүү деп козгой алышкан жок. Анткени эч бир далил жок эле да. Анан өлтүрүү деп айткандан, ошондой күнөөнү койгондон коркушту. А бирок воспрепятствование следствию деп иш козгоп коюшту. Ал кандай тоскоолдук? Ошол бир саунада видеону өчүргөн дейт да. Ал Камила Душубаева деген, ал саунада эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. И менин агам дагы Камила Душубаева менен эч качан саунада болгон эмес. Аны бүгүн деле жана ЛТРдин сюжетинен көрдүңөр болуш керек. Андай факт эч качан болгон эмес. Булар кандай деген? Ошо режиссерлорчу кандай деп ойлоп, кандай ой менен козгошкон воспрепятствование. Раз өлтүрүү деп агама андай күнөөнү кое алышкан жок, бирок воспрепятствование десек, эл көрөт дагы. А эмнеге воспрепятствовать этет? Өлтүрдү да, значит. Ошон үчүн тоскоолдук кылды да. А өлтүрбөсө тоскоолдук кылмак беле деген суроо, деген ушундай ишеним пайда болот элдерде деп тек гана мени каралоо үчүн ушул иш козголгон. 17-жылы. Бул иштин саясий экенин да бир далили бар. Срок давности 3 жыл. Ушу воспрепятствование боюнчачы. А бирок срок давности өткөндөн кийин 3 жылдан кийин 17-жылы козголуп атпайбы, 14-жылы кыз өлтүрүлүп атат, а 17-жылы 3 жыл өткөндөн кийин воспрепятствование деп козголуп атышат да. Жөн эле каралоо үчүн. Кээ бир адамдар айтат, эмнеге анда чыгып кетти депчи. Туугандар, өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөрчү. Мына сени камайбыз деп атканда, ар түркүн жактан информация келип баштады, мына камаган атат депчи. Ошол кезде агам сыртка чыкты эле. Кирбегенге, кайра Кыргызстанга кирбегенге аргасыз болду да, ошо боюнча кирбей калды. Анан кийин Америкага кеткенге туура келди.